урматтуу мекендештер, бүгүн бизде 4 ай мурун дарыланып кеткен биздин мекендешибиз келди. Демек, бүгүн сурайлы. 4 айдын ичинде кандай натыйжа алды экен? Саламатсызбы? Жашыңыз? Жашым 59-та. 59-дасыз. Эми сиз мага 4 ай мурун келгенде кандай даттануу менен келгенсиз? Мага ошолорду айтып бериңиз. Мурун келгенде ушу көп жылдан бери эле аябай терде эле шаркылдай жүрчүмүн. Көп тердечүмүз. Аябай көп тердеп, тамагым сиңбей, көп эле ооруларым бар болуп жүрдү колум бүтөөрү. Анан кийин могу пандемияда такыр эле ысык суукту тийбей алгам. Айлам кетип келгем ушул жака. Дагы айтыңыз. Абдан көп тердеп келдим деп келгенсиздер. Сиз менин эсимдесиз. Себеби деген мен шалкылдап эле тердеп атам деп келгенсиз. Так, чарчайм деп келгенсиз, аппетитиңиз кандай болчу? Аппетитим жакшы эле болчу, бирок тамак ашым сиңчү эмес. Сиңчү эмес, Тамак ичкенде ашказаныңыз дүмпүйүп, кыйналып, ичиңиз катчу беле? Ичим эми ар кандай болчу. Так, ичиңизге жел толчу беле? Толот. Жел толчу эле. Так, чачтарыңыз түштү беле? Түштү, абдан чачыңыз түшчү эле. Так, сиз келип биздин бир курс леченияны алдыңыз. Бизден сиз массаж алдыңыз, курсакка массаж, бездерге массаж, перекс водород алдыңыз. Сиз чөп дарыларды бердим сизге. Жана сүрүк курт койдук, Так, анан мен сизди үйгө эми мен айткан көрсөтмөлөрдү жасайсыз деп жөнөттүм, Сиз бүгүнкү күнгө эмне жакшы нерсени көрүп келдиңиз, эмне жаман нерсени байкадыңыз, эмне жакшы нерсени. Ошону мына биз эл журтка айтайлы. Ошо үйгө барып, болгон көнүгүүлөрдү бүт жасап, берген дарыларды орду менен ичип, тамак ашымды да орду менен ичип, эметкенден кийин 1 айдан кийин эле уже билине баштады өзүмө. 1 айдан кийин, демек биздин урматтуу мекендештер, сабыр керек, 10 күндө жакшы болуп калыш, бул жомок деп айтып келем, Анан тердегеним ушу жай болсо дагы, ушу түнү кышында деле тердечүмүн, жай болсо дагы түнкүсүн тердебей калдым жакшы болуп. А күндүз кичине бирок ортолору алыстап жакшы болуп калдым азыр. Кудай буюрса жакшы. Баардык жагы жакшы. Чарчаганыңыз? Чарчаганым сонун, ошо тердегенден чарчачумун да, чарчабай азыр. Тердебесем жүгүрүп эле жүргүм келет. Чачымдын түшпөй калды такыр чачымдан. Денем да жакшы болуп калды, жумшак болуп. Немелерим ордуна келип ишелса жакшымын да, Кудай буюрса жакшы. Сиз жеңил дедиңиз, Жеңилдеп, мындай өзүмдү жеңил сезип калдым бурунга караганда. Шамдагай басып, чарчабай. Тамак сиңгениңиз кандай болот? Тамак сиңгеним жакшы, баягыдай эле ушул айткандагыдай ичип атам. Оорган да жокмун, жакшы да сиңди, буюрса ушул жакшы экен. Ушундай эле. Так. Урматтуу мекендештер, мен мына көрсөтүп коеюн деп атам. Пациент келгенде биз микроскопту көрөбүз, Сиз келгенде каныңызды көргөнбүз. Мына ушул кандын караңыздар. Кандын ичиндеги эритроциттер бири-бирине жабышып, анан абдан көп сиңбеген майлар болгон. Мына бизге пациент айтып атат, менде тамагым сиңбей кыйналчу элем деп атат, Көрдүңүзбү? Тамак эрибестен, ошону эрите турган ашказанда ичегиде ферменттер болбостон, тамак эрибестен май болуп, мына караңыздар. Томолок, могу томолоктор, булар эрибей калган майлар болгон да. Эми бүгүн биз келип, мына 4 айдан кийин карасак, караңыздар. Кандай сонун эритроциттер бири-биринен алыс болуп калган. Мынакей экөөнү салыштырыңыздар. Эритроциттер абдан бири-биринен алыс болуп, көрдүңөрбү? Бизге сонун тамак ташып бере турган болуп, сонун болуп калышкан. Мына, мен сизге да көрсөтүп коеюн, караңыз. Мурункусу да, мына, кийинки сүрөтү да мындай эритроциттер бири-бирине жабышып калган. Бул жерде совсем жабышып калган, караңыздар. Биз азыр 4 айда абдан сонун натыйжага жетишкенбиз да. Мына, азаматсыз. Бул сиздин өзүңүздүн аракетиңиз да. Эми албетте бул жерде мурункусунда паразиттер болгон, грибкилер болгон, алардын саны
biraz azайған. 30-40% azайған. Дағы деле бар. Мурун ерибей калган туздар болгон, ерибей калган холестериндер болгон. Демек, паразиттер, грибкилер, ерибей калган туздар, ерибей калган холестериндер мурундагы абдан көп болгон. Азыр 30-40%ке азайыптыр. Ошон үчүн мен, урматтуу мекендештер, биздин дарылоодо адам 4 айдан 2 жылга чейин көзөмөлдө жүрүш керек. Биз азыр 4 айда biz eritrosittin gana oruna keltirdik mana. Eritrositni tomoloqtuğun oruna alıp geldik. Demek eritrosit bizge tamak taşı. Mege jaşkan barıp kaldı. Butlarga jaşkan barıp kaldı. Kan, eritrositin içindeki belok, uglevod, jir bolo, mikroelement bolo, hormonlar bolo, büt, hemoglobin bolo, kıçkırtek bolo, oşonun bardığı жалгыз жүрүp биздин ар бир клеткабызга ташылып атат. Демек, пациент эң биринчи абдандай жеңил дегенди сезет да. Жеңил дегенди сезет. Шамдагай болуп калганын сезет. Жеңилдеп. Эми экинчиси биз ошол тер дегенин азайттык. Мочевая кислоталар көп болгон, холестериндер көп болгон. Демек, biz azır ter degeni, misal murun 100% terде atkан bolsa, azır 30% kaldı desek болады. 40-30% kaldı ter degeni. Biz 3 ayda da alıp gelelik biz oruna. Alıp geliş üçün 2 yıl menin gözüm önünde turat. Demek azır 4. aydan keyin dağı bir kurs lечения geldi. Azır dağı bir kurs lечения alıp ketет dağı, 4 aydan keyin dağı salıştırabız. Anda mından solun bola başlaydı. Men sizge abdan razıyım. Bilesiz benim için. Adam özünün densoluguna özü güyböйүнчө, biri hiç kaçan güyböy. Her bir adam özüne özü жооп берет. Кудайдын астында her bir organlarımızga, her bir клеткабызга өзүбүз жооп беришибиз керек. Демек биз өзүбүздү güybөсөк, бизге эч ким güйбөйт. Демек, өз учурунда тамакты туура тамактаныш керек. Сууну кандай ичиш керек, аны сиз бузбапсыз, диетаны бузбапсыз. Мен 5 көнүгү беремин. 5 көнүгүнүн баарын жасаптыр азамат. Суу ичмейинче тура албайм дедин көрдүңүзбү? Весиңиз канчага чыштадыңыз? Вес чындыгында 5 жаш чыштаптыр.